Дордой базарында өрт чыкты. Бул тууралуу Аки пресс агенттигине кечээ 2-октябрда өзгөчө кырдаалар министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. Өзгөчө кырдаалар министрлигине өрт тууралуу маалымат саат 17:50 келип түшкөн. Базардагы контейнерлердин биринде чыккан өрттү өчүрүүгө өрт өчүрүү бөлүмү тартылган. Саат 18:37 өрт толугу менен өчүрүлдү. Болжолдуу маалыматтар боюнча жабыркагандар жок. Өрттүн жалпы аянты 40 чарчы метрди түздү. Маалымат булат Турмуш Кежи сайты. Новосибирскте аялдын каза болгонун уккан кыргызстандык жаран асынып алды. Бул тууралуу 2-октябрда Аки пресс агенттигине өзү булактары кабарлады. Маалымат караганда 6-сентябрда Новосибирскте кыргызстандык 2 кыз унаа кырсыкка кабылган. Алардын бирөөсү кош бойлуу болгон. Кош бойлуу келиндин буту сынып, экинчиси каза болуп калган. Жубайынын каза болгонун уккан жолдошу асынып алган. Маалымат булат Турмуш Кежи сайты. Сокулукта жол чырагы иштебей айдоочуларга ыңгайсыздык жаратууда. 20 метр аралыкта турган инспекторлор өз иши менен алек. Бишкек-Ош унаа жолунун Сокулук районуна караштуу Романовка айылына тилкесинде жол чырагы иштебей айдоочуларга ыңгайсыздык жаратууда. Жол чырагы иштебей бул жакта унаалар чоң жолго чыга албай кыйналып жатышат. Болжол менен 20 метр аралыкта жол кыймылын көзөмөлдөп турган кызматкерлер өз иши менен алек дейт окурман. Москвада Кыргызстандын 2 жараны каза болду. Россиянын Москва шаарына көз жумган кыргызстандык 2 адамдын денеси жөнөтүлдү. Бул тууралуу Москвадагы кыргыз биримдиги коомунун өкүлү Улан Кошматов бүгүн 3-октябрда билдирди. Маалым болгондой маркумдардын бири 30-сентябрда, экинчиси 1-октябрда кайтыш болгон. Маркум 1963-жылы туулган. Жалал облусунун Аксы районунан Москва шаарына эмгектенип барган. Ал 1-октябрь күнү жашап жаткан үйүндө жуунуп чыккандан кийин жүрөгү токтоп каза болгон. Ал эми Жалал облусунун Сузак районунун 1977-жылы туулган тургуну Москва шаарына эмгектенип жүргөндө баш ооруп жатканын айтып, 30-сентябрь күнү ооруканада көз жумган. Маркумдардын сөөгүн 2-октябрь күнү жакындары Аксы коом төрагасы Бактар Өмүрзаков, кыргыз биримдиги коомунун өкүлдөрү болуп Москва Ош каттам боюнча туулган жерине жөнөттүк. Кайтыш болгон маркумдардын жакындарына Москвада кыргыз коомчулугунун атынан терең кайгыруу менен көңүл айтабыз, деди Кошматов. Маалымат булат Турмуш Кежи сайты. Караколдо башкаруусун жоготкон унаа дубалды түзүп айдоочусу каза болду. Бүгүн 3-октябрь караган түнү саат 1:30 чамасында Каракол шаарынын Пиржевалский жана Карховский көчөлөрүнүн кесишинде жол кырсыктан бир адамдын өмүрү кыйылды. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалар министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. Маалымат караганда Subaru Forester үлгүсүндө унаанын айдоочусу рулду башкара албай турак үйдүн дубалын сүзүп токтогон. Жол кырсыктын кесепетинен айдоочу каза болду. Окуя болгон жерге өзгөчө кырдаалар министрлигинин айдоочунун денесин унаадан чыгарып ИИМдин кызматкерлерине өткөрүп беришти. Болжолдуу маалыматтар боюнча айдоочу унаа башкарып бара жатып уктап кеткен. Маалымат булат Турмуш Кежи сайты. Ысык көл облусунун Түп районунун Түп айылында 3 жаштагы кыз анга кулап каза болду. Окуянын орун алганын Ысык көл милициясынын басма сөз кызматы тастыктады. Милициянын маалыматына караганда кырсык 29-сентябрда катталган. Анда Түп айылында 2015-жылы туулган тургуну үйүнүн огородунда жүрүп анга кулап кеткен. Аны куткарып калууга мүмкүн болгон эмес. Маалымат булат Турмуш Кежи сайты.